Ботулиз микробунун уусу менен бузулган тамак аштан ууланууну ботулизм оорусу деп атайбыз. Бул оору көбүнчө мөмө жемиштердин консерваларын жегенде пайда болгон дарт. Ботулизм бул негизи аябай коркунучтуу нерсе. Көбүнчөсүн жана баклажандан жаскан нерселерден мындай өтө калып калыш аябай аз учурларда болот да, көбүнчөсүн адамдар качыш болуп калат. Адам ботулизм таякчалары болгон көбүнчө сүрсүгөн эт, туздалган балык, үй шартында гигиеналык талаптар сакталбай жасалган консерваланган жашылчалардан ууланат. Андыктан оорунун алдын алууда мөмө жемиштерди таза сууга жууш керек. Консервация болгон тамак аштарды жебегенге аракет кылыш керек. Өздүк гигиенаны сактоо болуп эсептелет. Андан тышкары баягы тамак ашты жасоодо ошо технологияны сакташ керек. Андан тышкары биздеги ар бир адам мына көбүнчөсү жай мезгили келгенде биздин базарларда, соода тармактарында көптөгөн жашылча жемиштер сатылып атат. Андан тышкары салат, майонез менен жасалган салат, кремдүү баягы пирожный, торттор сатылып атат. Ошолордун баарын температуралык режимдери болуш керек. Температуралык режимди сакташ керек. оору көпкө турган, булганган тамакты жегенде адамдын организмине байланыштуу бир күндөн кийин же 12 саатка жетпей байкала баштайт. Ичи ооруп кусат, башы айланат, уйкусу качат, суусайт, дем кысылуу пайда болуп, Адамдын башы ооруйт, температурасы көтөрүлөт, ичи өтөт, адам алсырайт, көзүнө бир нерселер эки болуп көрүнөт, алысты жакшы көрүп, жакынды жаман көрүп баштайт. Ошол себептен дагы окулисттерге кайрылышып, оорулар ошо көздөрүн дарылап жүрө беришет да. Адам ууланган учурда марганцовканын мала аралашмасын оорулууга ичирүү менен ашказанды жууп тазалоо керек. Анткени улам ичип кайра кусуудан ашказан тазаланат. Ошондой эле Активированный уголь ичсе болот, малокс ичсе болот, энтеросгел деген бар, ошону ичсе болот. Бирок буну сөзсүз больницага алып барып лечение кылыш керек да. ботулизм дартында адамдын үнү каргылданып, өзгөрүп калат. Көздүн көрүүсү начарлап, түшүнүксүз сөздөрдү сүйлөп, дем алуу кыйындап, бейтап эстен таануусу мүмкүн. Бул учурда Тез жардамды чакырышыбыз керек. Себеби деген ал 1 сааттын ичинде адам качыш болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн бул жерде ботулизмдин основной негизги дарыланышы бул деген ботулизмдин немеси бар. Сывороткасын вводить этиш керек да. Адамга сайыш керек. Ал только стационарларда болот, больницаларда. Ошон үчүн биздин эң негизги себебибиз муну ички жуусу менен ашказанды жакшылап жууп туруп, тез жардамды тезинен чакырып туруп, больницага алып барып жаткызышыбыз керек. булганган, таза эмес, мөөнөтү өтүп кеткен тамак аш ашказанга келип түшөт. Ашказанга түшкөн уулуу заттар башка ооруну күчөтүп, мээге терс таасирин тийгизет. Көп тез бузулуучу тамактарга өтө көңүл буруш керек да. Азыркы күндө билесиздер, бизде ушундай баягы жай башталганда той аштардын баары башталат. Ошо той аштардан көбүнчө баягы майонез менен жасалган салаттар, башка түрдөгү салаттар, ошолордун баары столдун үстүндө температуралык режимдери сакталбай турат. Ошол мезгилде көп тамактар бузулуп кетиши мүмкүн да. Биздин мына чымын, же болбосо чычкан, таракан деген ошондой баягы микробторду таашуучу жаныбарлар, ошолор аркылуу же болбосо баягы адамдар, үй жаныбарлары аркылуу тамактардын баягы бузулушуна, микробтор бузулушуна алып келиши мүмкүн. Ботулизм дарты адамдын кайсы органдарын жабыркатат? Нейротоксин деп коет, ошо бактериясы ал өзү токсин бөлүп чыгарат. Ошол бөлүнүп чыккан токсинни
именно нервный системаны поражать этет да. Ошон үчүн нейротоксин выделяться этет. Нейротоксин выделять эткенде ал центральный нервный системаны поражать этет. Центральный нервный системаны поражать эткенден кийин биздин ар бир органдын центри биздин башта жайланган. Жүрөктүн да центри, кан айлануунун, дем алуунун да центри, пищеварительный тамак эритүүнүн дагы центри, көздүн дагы, кулактын да бардык центрлер поражать этилет. Ботулизм көбүнчө кышкыга карата даярдалган түрдүү салат жана кыямдардын туура эмес даярдалуусунан болгондуктан дарыгер Дамира Осмоналиева айымдарга даярдоо учурунда тазалыкка, кылдаттыкка чакырат. Консерваларды, мисалы үчүн көөрө деген эттерди маринад этип банкага тушат этип салышат. Көөрө болсо деген жанагы жашылчалардан жасайт. Ошолорду любой нерсени аябай жакшылап жууш керек. Аябай. Прям 3-4 сыйра жакшылап жууп, жашылчаларды мисалы үчүн банкаларды болсо деген стерилизовать этиш керек. Жакшылап мисалы үчүн 1 литр банканы 1 сааттай бууга кармаш керек. 0,5-тен, например, 30-45 минутта кармаш керек. Ошо банканын ичине салып аткан жашылчаны аябай жакшылап жууп, крандын астынан 3-4 жолу жууп туруп, анан кол таза кол менен банканын ичине салыш керек. Мына коомдук тамак аш объектилеринде тамак жасаганда эң биринчи очередь ошо жасап аткан кызматкерлер, поварлар дейбиз. Ошолордун баары биринчи очередь медициналык кароодон өтүш керек. Баарын тең медициналык кароосу болуш керек. Андан тышкары тамак ашты жасаганда технологиялык процесстердин баары сакталышы керек. Технологиялык процесстерди сактоодо баягы жашылча, жемиш болобу ошолордун баарын жазаардын астында таза жууш керек. Тамак даярдоо баягы аспаптардын баарын алардагы чийки тамак аш деп коебуз, баягы эт, же болбосо ошо чийки заттарды туураган бычактары, доскалары, алардын баары өзүнчө болуш керек. Ал эми ошо даяр болгон тамак ашка өзүнчө аспаптарды колдонуу зарыл. Себеби чийки ошо заттарды кескенден кийин ошол жактагы микробдор баягы даяр тамак аштарга дагы өтүп кетиши мүмкүн да. Көбүнчө сактоо мөөнөтү өтүп кеткен тоок эти, сүт азыктары, мөмө жемиштер, консерваланган азыктар ууланууга алып келет. Тамак ашты жакшы кайнатып, жакшы бышырып, ошондой коопсуздуктарды сактоо керек. Көп микробторубуз бар, алардын баары баягы айлана чөйрөдө жүрө берет. Бизде здоровый носитель деп коебуз, баягы адамдар өздөрү оорубайт, бирок ошондой баягы жуучу микробторду алып жүрүүчүлөр болот да. Режимдерди гигиенаны сактабаган кезде ошондо дагы баягы микробтор тамак аштарга жугуп, ошондон уулануу болушу мүмкүн. Алардын ичинен эң коркунучтуусу козу карын. Сапаты бузулган козу карын жегенден кийин аз эле убакытта эле ичи катуу ооруп, калтырап титиреп, ич өтүп, баш айланып, дем алуу начарлайт. Бул учурда дароо ашказанды жууп кусууга аракет кылабыз. Же тез арада клизма жасап, дарыгерге кайрылуу керек. Ботулизм оорусун эч качан үй шартында дарылоого болбойт. Ал эми ооруканадан айыгып чыккандан кийин сөзсүз түрдө мүнөздөп тамак ичүү зарыл. Куурулган, ачуу, жарин, острый нерселер жакпайт любой оорубаган адамга деле. Оорубаган адамга деле любой адамга мен кеңеш берет элем. Любой тамактын бир 30-40, 50-70%ге чейин овощу фрукты болуш керек. Свежий сокторду көбүрөөк ич керек. Эт тамактарын да жеш керек. Койдун майлуу сайлуу тамактар болбойт. Любой тамакты убагында ич керек. Эртең мененки, түшкү, кечинде дегендей кылып. Анан кайнаткан, тушитетилген тамактар мен рекомендовать этем. Булганган тамак аштан, консерваланган тамактан уулануунун алдын алууда төмөнкү кеңештерди эске алуу зарыл дейт адистер. Эми бул маринадаларды, банка, бүт немелерди айтат элем. Кыргызстанда фруктылар деле, овощулар деле арзан эле. Мен баарына рекомендовать этет элем, күнгүсүн күнүгө базардан сатып алып эле жегиле деп. Анан маринад эткендер аябай коркунучтуу, себеби ботулизмдин бактериясы кислород жок жерде бачың көбөйөт. Кислород доступ болбогон жерде. Ошон үчүн эси анчалык эле маринада жегиңер келип атса,
бочкаларда маринад этилген капуста, помидор, огурцы, мындай бочкада ачык нерседе маринад эткенден алардын зыяны азыраак, көбүрөөк коркунучтуу эмес, себеби бочканын оозу ачык болгондуктан кислород аякта көп болгондо мындай ботулизм менен неметиш болбошу да мүмкүн да. Балдар арасында ичеги карын оорулары көбөйүп, бул оору чоң адамдарды да түйшүккө салат. Дарыгерлер бул дартты кир колдун оорусу деп атап коюшат. Анткени ичеги карын оорулары жуулбаган кир кол жана мөмө жемиш аркылуу жугат. Ичеги карын инфекциялары негизинен май айынан баштап сентябрга чейин болот да. Эң негизги себеби мына бизде жылда эле жанагы кулпун ай деп коебуз го, клубника бышканда башталат көбүнчөчү. Балдар жебесе деле ошону оозуна салышат, кызыгышып. Эмчек эмискен энелер жешет өздөрү, диета нарушать этишет да. Андан тышкары жанагы бакчевой культура деп коебуз, уже арбуздар чыгып баштап көрүп атасыз. Стихийный неме болот, торговля болуп атат жолдун жээгинде. Булар чыкканда дагы көбөйөт. Ичөткө оорусучу көп эле ушундан личный гигиенаны сактабагандан болот, тазалыкты сактабагандан, диета сактабагандан болот. Ооруну алдын алууда мөмө жемиштерди пайдаланууда таза сууга жууш керек. Өздүк гигиенаны сактоо, тамак аштарды чымын чиркейден коргоо, көчөдө сатылган тамактарды сатып алууда этият болуу керек. Негизинен алганда көчөдө ошондой баягы стационардык орун болбогон жерлерге сатууга тыюу салынышы керек. Сатууга вообще уруксат болбош керек. Ар бир адам баягы өзүнүн ден соолугун караш керек дагы, каяктан болот, тамак аш сатып алса дагы ошо тамак аш алган жердин саткан шартын караш керек. Ар бир алып аткан тамак азыктарынын баягы мөөнөтүн, чыгарылган күнүн, ошолордун баарын карап туруп, тез бузуучу тамак аштарды андай жерлерден албоого биз сунуштайт элек да. Бат бузгулчу тамак болгон сүт, сыйыр, быштак, каймак, салаттарды муздаткычка салуу керек. Тамак аш деген салат көп болсо 1 сутка, жаңы жасалган салаттар 1 сутка холодильникте, там ичиндеги температурасы плюс 4 градуска чейин болсо. Сүт азыктардын өзүнүн жанагы иштеп чыгарган эмелер, ишканалар өзү мөөнөтүн коюп коюшат. Кайсы күнгө чейин. Ошо тез бузулган азык тамырдын баарын холодильниктин үстүнкү полкасында бөлүгүндө сакташ керек. Ооруну козгоочу инфекциялар эшиктин туткасында, жаш балдардын оюнчуктарында, тамактанчу идиш аяктарда болсо, ал эми сууда 4-5 айга чейин жашайт. Оюнчуктар аркылуу да жугат. Балдар любой бала, мисалы үчүн, мынакей 7 айдан өткөндөн кийин 6 ай, 7 ай, 8 айдап калганда балдар уже жүргөлөп баштайт. Жүргөлөп баштаган бала эле уже колу менен барып туруп, любой оюнчук болобу, көзүнө көрүнгөнүн баарын кармайт, аны алат, оозуна салат, андан кайра ыргытат. Андан тышкары азыр балдарга көп сотка берип атышат. Сотка дегенде бул кээ бир адамдар обработка кылып турбаса, алган обработка кылынбаган соткалар бар да, допустим. Ошону взрослыйлар каякта жүрсө көтөрүп жүрүшөт. Общественный транспортта жүрөбү, даже кечирип коюңуз туалетке барганда дагы аны кайра баласы ыйласа колуна берет, баласы аны жалап жуктайт, аны муну кылат, анан ушундай эле жугат да. Мисалы үчүн идеально чистыйбыз биз, идеально тазабыз деп айтышат кээ бирлер, но идеально таза болгон жерде дагы микроб деген толтура болот да. Бизди айлана чөйрөбүздө, бизди курчап турган чөйрөдө микроб аябай көп болот. Аны менен организм ар бир секунд сайын, минут сайын күрөшүп турат да. Ичөткөк тезден өтө суюк заңдуу болуп эсептелет. Айрым адамдарда ичөткөк катуу кайгыруудан, коркуудан да пайда болот. Ошондой эле сүт, жумуртка, жашылча жемиштерин сиңире албоо да бул маселени жаратат. Ичөткөк оорусу ошо контактно-бытовой жол менен жугат да. Бир идиш менен колдонушат, жуулган идиш менен колдонушат. Андан тышкары мынакей азыр жай келди, күн ызыды, жер жемиштин түрү пайда болду.
салаттарды, свежий салаттарды жасашат, майонез кошушат, сразу жебей кийинке калтырышат, же болбосо ошол бойдон столдун үстүндө турат, балдар чуркап келип жеп, кайра чуркап ойноп, ушинтип жүрүшүп анан жуктурушат да. Андыктан жогорудагы айтылган буюмдарды колдонууда этияттоо керек. Ал эми балаңыздын же өзүңүздүн организмиңизде бул белгилерди байкасаңыз, тезинен дарыгерге кайрылыңыз. Эмчектеги баланын ичи өтсө, аны көбүрөөк эмизүү керек. Ичи өтүп жаткан балага куурулган жана катуу тамактарды бербей эле койгон оң. Жаңы төрөлгөн ымыркай ичи өтпөй эле суткасына 10го жакын заңдашы мүмкүн. Сүт, коон, бадыраң, өрүк, балык жана бал сыяктуу тамак аштарды бала жаңыдан жей баштаганда ичи өтүшү мүмкүн. Ичи өткөн балага кургатылган жемиштерден, өзгөчө алмуруттан жасалган компот жана ит мурун менен мейиздин кайнатмасы пайдалуу. Эгерде ымыркай кичке балдар бизге ич өткөк менен кайрылып келсе, биз ата-энелерге мындай кеңеш беребиз да. Эгерде бала эмчекте болсо, 6 айга чейин болсо, бул баланы жалаң эмчек менен эмгизүү болот. Эмчекти биз 2 жашка чейин эмгизиш керек да, балдарда 6 айга чейин жалаң гана эмчек эмгизүү. Эгер ошол убакта ооруп калган балдар болсо, 2 жашка чейин балдар болсо, эмчек эмгизүүнү үзгүлтүккө учуратпаш керекпиз. Адан тышкары биз поликлиникадан балдарга регидрон бере баштайбыз. Регидронду биз эгер бала кусуп келсе, ич өтүп атса, энесине көбүрөөк маалымат беребиз. Бала эгерде башкача өзүн сезсе, чыргоолоп ыйласа, температурасын, дене табын байкаш керек да. Дене табы обязательно көтөрүлөт мындай балдардыкычы. Анан температурасы көтөрүлсө, андан кийин кускандан кийин уже ичи өтүп баштаса, мындай балдарды сөзсүз түрдө жанагы участковый врачына, семейный врачына көргөзүш керек да. Без осмотра врачей мындай балдар калбаган эле жакшы да, обязательно көргөнү жакшы мындай балдарды. Элдик медицинада бир күндө бир нече ирет жалбыздын кайнатмасын ичүү керек дешет. Кургак чай ич өткөктү тез арада басуучу эң сонун каражат. Ал үчүн кургак чайды бир күндө бир нече жолу чайнаш керек. Азыр алдымда ошо ич ооруларды жеңил желпи алдын алуу боюнча кандай пайдаланыш керек, кантип ичиш керек, бул кайсы чөптөрдүн түрү, ошо боюнча кеңешим айтып берейин. Эң белгилүү медицинада колдонуп келаткан сары чай чөп, орусча зверовой деп коет. Бул дагы ич ооруларга басууга тез жардам берүүчү чөп. Эрбасин деген чөп, кымыз ичип алып, же болбосо сүт ичип, ак ичип алып туруп, иче алып атса, же болбосо бир өнөкөт оору, ичи оору болуп калган болсо, ошондо ушуну демдеп ичсе, бул дагы өтө чоң тез жардам берүүчү, айыктыруучуга кирүүчү эрбасын деген чөп да. Шамалдап калганда, же болбосо бир тамакты туура эмес ичип калганда, өттүн иштеши өтө начарлап кеткен убактарда бунун бир чай кашык алгыны 150 грамм кайнак сууга демдеп туруп, ошол экенин бир 2 мүнөт, 3 мүнөт кайнатып туруп ичсе, бул өттүн иштөөсүн дагы жана иштеги ичегилерди жана парты кетип, ичегилер өнөкөт болуп алган убактарда, ошол убактарда ичегилердин партын, же болбосо түгүн иштетүүчү, же болбосо ошол экеге жардам берүүчү порошок. Албай сироп деген бул дагы жанагы көп ич ооруп, иче алгандарга бир жерде чөптөрдүн 2 мен көрсөткөн чөптөрдүн туммасы. Муну кийин өзүнчө айтылып калышы мүмкүн. Ошо туммасы бул мундан кайнатып, сууну кайнатып ичкенден туммасынан 3 мал бир чайгачтан ичсе, бул жанагындай жаман ооруларга апарбайт. Көрсөтүүбүздүн соңунда жыл сайын медициналык кароодон өтүү, туура тамактануу, өз убагында эс алуу жана өздүк тазалык эрежелерин туура сактоо түрдүү оорулардын алдын аларын эскертип кетмекчибиз.